Амансыңарбы замандаштар. Мына жылдан жылга ички туризм өнүгүп, кышкысын лыжа теп, жайкысын сууга түшүп, чыр жазганды үйрөнүп калдык. Мына ысык көлдүн жээгинде баратканда, ушу ар бир эле кыргызстандыктын кыялы болсо керек. Көл жээкте бир үйүм болсо, ошол жерге жатып алып, шашлыктан жеп, көлгө чумкуп бире салсам деген. Анан андай кыялдар жакындап, планга өткөн дагы адамдар бар. Анча-мынча тыйыны пайда болуп, ой кайсыл жерден алсам деп ойлонуп жүргөндөргө бир кеңеш берип кетейин дедим. Себеби азыр көл жээгинде ар кандай толтура коттедж үйлөр салынып атат. Сапаты жагынан жакшысы бар, жаманы бар дегендей. Анан мен силерге кеңешим ушул Royal Ололо ак жолдон алсаңар жаңылбайсыңар дейт элем да. Себеби Ололо деген жерде сапат, Ололо деген жерде креатив, акылдуулук жана ишеним бар да. Аны силер деле жакшы билесиңер. Толук маалыматты ушу видеонун астына баракчасын белгилеп коеюн. Ошол жерге кирип баш багып изилдеп көргүлө. Анан менин сөзүмө өзүңөр ишенесиңер да. Туурабы карга? Туура. Көрдүңөрбү? Учуп жүргөн карга дагы менин сөзүмдү тастыктап атат. Ошо көл жээкте леспеттеп бараткандагы ойлорум ушулар. Жакшы эс алгыла.